Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева кылмыш жаза кодексинин региондор аралык кастыкты козутуу беренесин алып салууну сунуштады. Эл өкүлү норма элди аймактарга бөлүнүүгө түртүп жатат деп эсептейт. Ар бир райондо келген биздин адамдарыбыз мен тиги нарындык десем таарынам, же мен оштук десем таарынам, же мен баткендик десем таарынам дегенди жаштарга биз башкача саясатты жүргүзүш керекпиз. Биз бириктириш керекпиз. Ошондуктан бул берене алыныш керек деп ойлойм. Элдерди биз бириктире албай жатсак, кайра деген буну именно укук коргоо органдардын репрессиялуу жактан колдоно турган берене да. Улуттар аралык же региондор аралык кастыкты козутуу беренеси 2005 жылы кылмыш жаза кодексине киргизилген. Ички иштер министринин орун басары Эркебек Аширходжаев бул берене түндүк түштүк деп бөлүнүп жатканда араздашууну алдын алууга багытталганын белгиледи. Ошол эле учурда депутат Сүйүн Өмүрзаков бөлүнүп жарылууга мыйзам керектигин билдирди. Ушундай бөлүнүп жарылууга чеки точка коюш үчүн ушундай мыйзам долбоор иштелип жатат. Сиздин негизи логика боюнча, сиздин ой жүгүртүүңүз боюнча абдан туура айтып атасыз. Бирок ушундай аймак бөлүнбөш үчүн бир чечим керек болчу да. Кандай чечим? Эгерде мыйзамга такалбаса, мыйзам жок болсо эмне кылабыз? Анан келип ушул мыйзам чыгып жатат. Ушундай регионго бөлүнбөгүл, эгерде регионго бөлүнүп калсаңар, анда мыйзамда мына берене боюнча жооп бересиңер деген ушул мыйзам иштелип чыкты. Бүгүнкү күндө социалдык тармактарда улуттар аралык кастыкты козутууга түрткөн билдирмелер ачык жарыяланып келет. Бул жагдай кооптуу абалга кептеши ыктымал. Мындай учурда мыйзамга таянып гана чара көрүлөт. Аталган беренени алып салуу негизсиз деп сыпатташат. Оштуктар, аркалыктар деген ушуга окшогон кемсинткен, өлкөнү бөлүп жарган, ушундай кемсинткен сөздөрдү бул албетте мамлекеттин бүтүндүгүнө, элдин биримдигине доо кетирет. Ошондуктан бул статья колдонуудан алынбаш керек. Бул мыйзам иштеш керек. Бул боюнча канчалык ушул кемсинтип сөгүнгөндөр бүгүнкү күндө жазаларын өтөп атат. Кээбирлер жазасын өтөп бүттү бул берене боюнча. Ошондуктан бул беренени алынган негизи жок. Кылмыш жаза кодексинде 330 берене расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу боюнча каралган. Бул багытта мыйзам чара азыр да күчүндө турат. Аталган берене менен күнөөлүү деп табылгандар айыпка жыгылат же 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Адамдык фактор болгондон кийин сөзсүз түрдө бөлүнүү жарылуу да болот экен да. Ушу бөлүнүү жарылууну токтотуп туруу боюнча эгерде бөлүнүп жарылыла турган болсо, ага кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылыш керектиги боюнча да эскертүүлөр берип туруш керек. Бүгүн бул беренени алып коюу менен биз максатка жетпейбиз. Бул беренелер туруп туруш керек. Бүгүнкү күндө бул беренелерди алып коюу азырынча эрте. Ага коомдун, элдин, улуттун, ошол эле мамлекетте иштеген жарандардын бардыгынын аң сезими жетиш керек. Ошондо гана бул беренени алып койсо болот. Бүгүн бирок биздин коом ал нерсеге даяр эмес да. 2022 жылдын 9 айында массалык башаламадыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелери менен 25 кылмыш иши козголгон. Анын ичинен 23 иш социалдык тармактардагы билдирүүлөр боюнча ачылган. Ички иштер министрлиги кыргызстандыктарды социалдык тармактарда расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутууга үндөгөн чагымчыл маалыматтарды жарыялап таратпоого чакырып, мындай адамдар жоопкерчиликке тартылаарын эскертип келет. Алмагүл Эркебай кызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.